Assalamu alaikum ардактуу замандаштар. Жалпы мекендештер, тез кабардын күйөрмандары, саламатсыздарбы? Назарыңыздарда кайрадан Тез кабар каналы, кызматыңыздарда Атакул Жалилов. Биз бүгүн Ноокат жергесине сапар алдык. Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айылында жардамга муктаж бир үй бүлө бар экен. Ага айыл жаштары азыр демилге көтөрүп үй куруп берүү алдында турат экен. Чындыгында ал үй бүлө кыйналып жашайт имиш. Аны барып өз көзүбүз менен көрөлү, колдон келген жардамыбызды берели туугандар. Биз менен чогуу болуңуздар. Кимде ким сооп издеп, сооп тапкысы келсе, колунда бар болсо, анда ошол үй бүлөгө жардам берсин. Алла таалам сиздерден разы болсун. Биз оштон чыгып Ноокатка ошол үй бүлөдөн кабар алганга сапар тартып бара жатабыз. Бул жашоо, бул өмүр кыска өмүр. Мына ушул кыска аз күндүк өмүрдө биз бири-бирибизди издешип, бири-бирибизге кол сунуп, бири-бирибизге каралашып өтөлү. Андыктан бирибиз колубузда бар жашап өтсөк, бирибиз колубузда жок жашап өтүшүбүз мүмкүн. Ошондуктан Алла таалам баарыбызга ден соолук берсин, күч кубат берсин, бири-бирибизге каралашканды, бири-бирибизге жардам бергенди, жардам колун сунганды баарыбызга насип этсин туугандар. Биз менен чогуу болуңуздар. Берекелүү Ноокатка кирип баратабыз. Биз келип калдык туугандар. Бул көчө мына биз айткан Кыргыз Ата айылындагы Арал 2 конушундагы бир көчө экен. Жардамга муктаж үй бүлө мына ушул көчөдө жашайт. Каныбек деген агабыз. Мына ушул маңдайда сиздер көрүп турган үй экен. Азыр үйүн жаңылап берүүгө аракет кылып демилге көтөргөн жаштардын да башында турган агаларыбыздын бири ушул жерде экен. Өзү күтүп алып жатат. Ассалому алейкум. Ака, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Ден соолук жакшыбы? Сизге микрофонду берип коеюн, жакын кармап жүрөсүз, Өзүңүз тааныштырып койсоңуз, ака. Мен Караташ айылынын тургуну Рахманов Кубатбек болом. Кубат ака. Кубат ака. Ушу Алланын ыраазылыгы үчүн ушу үй бүлөгө жардам берели деп чечтик, жаштар демилге көтөрүп. Ошого аз-маз пул чогулттук. Акча чогулттуңуздар. Акча чогулттук. Ошого дагы аз-маз каражат жетпей атат да. Ошого Бу элден каражат керек, Элден каражат. Кайрымдуу инсандардан. Ошого жардам колун суналы. Жакшы экен анда. Азыр эмне үйдү баштадыңыздарбы? баштадык. Каныбеке каякта өзү? Үйүндө Каныбеке. Өзү кандай? Мындай басалабы, ден соолугу жакшыбы? Көзү көрбөйт да, көзү көрбөйт экен. Көзү көрбөйбү? Көзү көрбөйт. Алла таалам ден соолук берсин. соолук. Бул жак ким? Бул баласы. Баласыбы? Кандайсыз? Иштери жакшыбы? Атыңыз ким? Ким? Уларбек. Машалла, жакшы. Уларбек. Тиги машинада жүрсөңүз бир коробка бар эле, кичине майда чүйдө ала келдик. Кел, Уларбек. Уларбек, келе бер бияка. Машинаны аркасына астаңыз. Кичине майда чүйдө ала келдик эле. Уш коробканы ала коюңуздар. Могу коробканы, Кичине майда чүйдө ала келдик. Куру кол келбей. Ала кирсеңиз, Так, жакшы. Эми бул айылдын жаштары атайын демилге көтөрүп баштапсыздар да, Ооба. Так. Кандай болуп атат биягы? Уже курулуш уже башталган турбайбы, Таш, шагал уже төгүлүптүр. Биякта энебиз да бар экен. Усталар уже ишке кирдиби? Усталар ишке кирди, Жакшы. Жер бар экен, нарагында бак бар экен, Кандай сене, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Келиңиз эже. Кантип атасыз? Келиңиз, бияка өтүңүз. Бияка келиңиз. Бул жак жеңебизби? Бул жак ушул Каныбекенин жубайы. Жубай. Микрофонду бериңизчи. Кармап. Эже, жакшысызбы? Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Микрофонду жакын кармайсыз. Өзүңүз тааныштырыңызчы, бул Каныбекенин жубайы болосузбу? Ооба. Мен ошо Бегали Айзада болом, муну чалымын жубай болом эми. Мынаны кичине немеге жардам керек болуп кайрылдык эле. Анан эми Кудайга шүгүр кичине айылдаштар кичине азмал пул бергенин кийин бир 100 000 ашыгыраак, анан ошого
Адырымы ал сементтен куюп баштай берсекпи деп аракет кылып атабыз да. Билбейм, сезонду өткөрбөй үйдү бүтүрүбүз керек, а? Тезирээк мына сезон өтүп кетип атат, тез баштай берели деп баштадык да. Жаштар эмне дейт азыр эми? Уюштуруп аткан балдар, Кудай буйрса бул кышка чейин бүтүрүп беребиз, киргизебиз деп атабы? Булар мына ушул каражат тез эле неме болуп турса, тез эле бир айдан ашык күзгө чейин бүтө турган иш деп атат го. Кудай буйрса, аракет кыла берсе эле бүтөт да. Ооба да, ошого. Бул үйүңүздөрдүн абалы кандай? Ичинен жаракка кеткен турбайбы? Ичинде чоң жаракасы бар экен. Жеринен жаракка кетти, арка тарабынан кетти, мындай жан-жанынан жаракка кетти. Канча жылдан бери бу жерде жашайсыздар? Негизи чалыңыз ушул жерлик, ушул көчөлүкпү? 20 жылдан амал ашып келди. 20 жылдан ашып кетти. Ооба, ашар жол менен бүткөн эле да, булам чачылыш менен. Ошого мындай неме болуп Бек калганбы? көтөрүңүз. Начарыраак болуп калганбы? Ошол өзүн таштап жаракка паракка чыгып баштады Кол да. эмес экен, асты сташка. Анан шыйпырлары эми Камчыдот. эски шыйпырлар эле да, анан жаракалап кетти да. Бир жерден экинчи жерге көчкөн эле шыйпырларды кага коюп көчкөн элек да. Анан ошого шыйпырлардын жаракалары көп кетип, көбүрөөк жамгыр жааса өтүп кетет. Ошондой. Канча бала, канча небере бар? Азыр бул жерде канча болуп жашайсыздар үйдө? Азыр эми Кудайга шүгүр, эми бу жерде 3 кыз, 1 уулум бар. Чөтөң эми өз орун, очогун тапты кыздар, эми балам бир эле. Азыр эми баламан 2 неберем бар да. Азыр эми бу жерде 6 болса. 2 небере, сиз, чалыңыз, балаңыз, келиниңиз тең, Жалпы ушул жерде отурасыздар. Үй бүлөдө кимдир бирөө иштейби? Айлык алып иштейби бир жерде? Жок, айлык алып иштеген адам жок да. Бардыгыбыз эле пенсия неме группа болуп калыппыз, анан иштегенге. Сиз пенсиядасыз? Иштеген. Канча пенсия аласыз? Мен өзү 1700 эле аз эле. 1700. Ооба. Канебеке чалыңыз? Ол 5,5 миң алат да. 5,5 миң. Ошо 10 миңге жакын пенсия. Айына ошону менен тиричилик кылып атасыз. Ошону менен айына тиричилик кылабыз да. Жетип атабы анан кийин? Ол эми Мен барага шүгүр кылышып атат да. ошонун баарына шүгүр деп эле отурабыз да. Эми айма айга жетсе жетип калат, жетпесе продукттан амал ашпайт экен. Эми о кийимге чейин эми ойлой эле койсо боло берет. Ошондой болуп тиричилик болуп атат дейт. Кудай буйрса мына жакшы иш негизи башталыптыр. Кудайга шүгүр башталып. Жакынкы айларда буйрса ошо кыш түшкүчө, күз келгенде, күн суук болгонго чейин ушул жерде мына жаштар уже усталар ишке киришиптир. Жакшы иш кетсе буйрса эл көтөрө көптөп бүтүрүп берет. Ооба, ошону ойлойм. Бу Алла жолунда таваккал кылып баштаган иш өз нугунда кете берет эже. Буйрсачы. Сиздер жакшы ниет кылып ушу кубанычтуу күндөрдү күтүп гана туруңуздар. Ошол кубанычтуу күндөрдү чогуу көрөбүз буйрса. Ошол элден кичине дагы көбүрөөк жардам болуп калганда жакшы болот эле деп атабыз да. Тезирээк тикеленип, тезирээк бүтүп калса күз келип атат деп атабыз да. Дагы эми ушул каражат азмаз жетишсиз болуп атат да, ушул көбүрөөк болуш керек болуп атат. Дагы жардам бергендер болсо, Кудайым Алла Таала жолунда жардам берсе дагы жакшы болот эле. Буйрса. Аябай жакшы болот эле. Эми качанга бүтүрөбүз деп атасыз, Котека? Микрофонду алып алыңыз. Кудайым буйруса энди мына бетонуга кирпичинен сүйлөшүп койдук. Анан үстүл жагга шыйпыр, жыгач-пыгачынан кичине каражат керек да. Анан айнек, эшик рам. Ошого эми мусурман бир туугандардан суранып кетебиз эми. Ушул семьяга кичине аз да болсо салымыбызды кошуп калсак, акыретте Кудай кааласа эмесин көрөбүз эми. Үзүрүн көрөбүз, буйрса? Көрөбүз Кудайым буйруса. Азыр эми жардам бергенге баягы расчетный счетторду, Элсом, Мембанк деген счетторду даярдадыңыздарбы же жардам бере тургандар прямой келип бияктарга жардам береби? Кандай? Сиздер атайын баягы финансыга бирөө, курулушка бирөө, акча каражатына бирөө ответственный болду, башында өзүңүз турасыз да? Бар. Ооба. Биз ошол сиз берген данныйларды экранга жазып коебуз. Ким жардам бергиси келсе, ошо сиз айткан счетко, Элсом счетко же болбосо Мбанкка, ошентип бул жагы Россиядан болобу, Кыргызстандын кайсы гана булуң бурчунан болбосун, башка чет өлкөлөрдөн болобу, ким жардам бергиси келсе мына ушул үй бүлөгө, анда ошол данныйларга телефон чалып жардам бере берет. Алла разы болсун сиздерге дагы. Ооба. Азыр эми бул жагы айыл элинен, жаштардан канча каражат топтолду? Бул айыл өз Кыргызстан айылынан 100 миң чогултуп беришти. 100 миң. Ооба. 100 миңге эми фундаментин жок дегенде тургузсак болуп калат экен, буйрса?
да, ошондой кылып атабыз энди. Ана кирпич кетет да. Канча комната, канча үй түшө турган болуп атат берге? 11'ge 10'a 6 kılıp salып атабыз. Душ, туалет içinde слоясы менен. Бардык шарты менен болсун, ha. Кечинде трактор иштеди о жерде. Ha. Силипти каздырдык кечинде. Ha. Септик болду деңби ya. Септик болду, ооба. Анын чекесинде эми цементтеп же колча таштап бир нерсе кылып бүтүрүп бересиздер, ha, буюрса. Ооба, ошого эми Заманбап шарты менен болсун. Шарты менен. Бул курулуштун баягы жүрүшүнөн анча-мынча мен деле убактым болсо келип кабар алып турганга аракет кылам. Өзүбүз деле колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Ошого эми бул семьядан кийин үй салабы, салбайбы эми Алла билет го. Ооба. Ошого бир чоңураак кылып эле пыштык да үйүнү да, көпчүлүк бар мусулмандар. 3 комната болобу? Ооба, 3 комнат, душ, туалет отдельно болот да. Жүдө жакшы экен. 3 комната болсо, бир комнатада бу энекебиз Ооба. чалы менен, Каныбек ака менен, бир комнатада ошо баласы менен келини болсо, дагы бир комнатада ошо бала чакасы, балким конок келип калат дегенде, я? Кышындасы ошол экономичный, жылуу кылып сала турган болуп атабыз да. Жакшы. Сонун. Бушу кирпичтен болобу? Жок, камгыш эле сала турган болот. Камгыш. Боло берет. Боло берет. Камгыш деле боло берет, бирок сейсмопоезддери куюлат, да, буюрса? Сейсмопоезд, арматур, таш, немелерди цементтерди түшүрүп койдук. Жакшы. Зор болот экен. Ушул жерге чакан 6-га 10 келген үй түшөт экен, 3 комната үй. Жакшы. Сүйүнүп атсаңыз керек эми, күтүп атасыз да, энеке. Машалла, жакшы. Мына коробканы ачың. Ачың дагы ичинде балдарга шириндиктер бар. Кичине майда чүйдө ала келдик, продукта дегендей. Жүрүң эми Каныбек акадан бир кабар алалы. Куат ака жүрүңүз. Жеңе, эжеке, энеке келе бериңиз сиз дагы. Каягында? Агабыз. Бияктабы? Кутуп атабы, эмне кылып атат? Жүрүңүз. Куат аканы кирип койготсоңуз, же уктап атабы, эмне кылып атат экен? Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Кел, бияка чыга бер. Каныбек ака? Секин тургуза бериң, секин. Ассаламу алейкум. Кандайсыз Каныбек ака? Ден соолугуңуз жакшыбы? Келиң, кол бериңчи. Кантип атасыз? Тынчсызбы? Ден соолугу жакшыбы? Кел, микрофонду бериң. Сиз жанында отуруп, ошол жерде. Балыштан арака. Каныбек ака, кандай? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кантип атасыз? Көз көрбөй калдыбы? Көз көрбөй калдыбы? Көзү дагы, кулагы дагы унча баягындай да. Кулактан анча укпай калдыбы? Көз вообще көрбөй калды. Канча убакыттан бери көрбөйт? Канча убакыт болду? Жакындан бери, жактан бери. Канча? 1 жыл болдубу же? Жаздан бери сонуп калды. Жаздан бери, быйыл эле жаздан бери. Ага чейин көрүп турчу беле? Ого чейин азмаз көрбөй калган, операция кылдырдык эле, анан көрүп калды эле. Анан кийин анан дагы кайра ооруп калып, дагы неме болгондо көрбөй калды да. Ошондой болду да. Бул кокусунан эле ушундай болду же бир кырсыктады эле, эмне болду эле? Кичине дренажы начарлап жүрдү. Анан биз ам көпсөдө койбоппуз да, анан секин анан оорулашып калганда апара калдык да. Анан ошондо кичине операция кылганда көрүп калды эле жакшынабы. Анан эми жакшы болду да десем, кайрадан эле дагы ооруп калды дагы жазда. Ошону менен таптакыр көрбөй калдыбы? Анан көрбөй калды. Кайсы бир жерлерге апарып көрсөттүңүздөрбү? Муну операция кылып, дарылатса болот экен? Ошко бардык. Анан эми акча кетириштин кереги жок деп коюшту го. Ошондой дейишип койду да. Бир аз өтүшүптүрбү? Болбойт деп айтыптыр да? Ооба, ошондой дейт да. Акча кетиштин кереги жок дейишти да. Кулагычы, агабыздын кулагы кача? Кулагын көрсөттүк эле, кичине кулук неме болуп калыптыр, кичине неме. Тазалатыш керек дейби? Дары тамызып туруп, дарылаңыздар деди. Жибит алып келиңиздер деди да. Жешиңиз кандай, Каныбек аба? Аппетит жакшыбы? Аппетит жакшы. Зорбу? Канчага чыктыңыз? Канчага чыктыңыз? Жашыңыз? Мен 62 мен. 58 болуп, 59га кеттик. 62да. 62-нчи жылкы. 58-59га барып калыптыр. 60га жакындап калыптыр, машалла, жакшы. Көз тийбесин. Менин атым Атакул. Оштон келдим. Тез кабар деген каналдын алып баруучусумун. Өзүм журналист, блогер. Журналист. Өзүм журналистмин, блогермин.
Жакшы. Балдар эми үйдү баштаптыр. Үйүңүздү. Ооба. Кудай кааласа сүйүнүп туруңуздар. Ооба. Жакшы күндөр алдыда. Алла таалам ден соолук берсе, күч кубат берсе, Ооба. ден соолугуңуз жакшы болуп кетет аба. Ооба, Кудайым эми Алла шыпасын берсин деп коелу. Cuma teyze bunu pazara Сода. Allah'dan. Алладан. Бар Алладан. Ооба, бар. Эми ушундай мээнет бериптир сизге. Алла таалам. Алла таалам өзү сүйгөн пендесине мээнет берет. Ооба. Ага эч өкүнбөңүз, только сабыр кылыңыз. Алланын мындан башка дагы белектери көп сизге. Doğada yattım, izlenap, oğul. Ы, Oynamak burada. болду. Şurada yattım, doğada. Түшүнүктүү. Макул анда. Оорубаңыз, Ден соолугу болсун. ден соолукта болуңуз, көп жашаңыз. Ушу бала чаканын, небере чеберенин күнүн көрүңүз. Жакшы, Кудай буйрса мына жаштар жакшы демилге көтөрүптүр. Үй мына ылык ысыкта бүтүп калса, бала чака менен кирип жылы үйдө буйрса кыштайсыз. Кыштайсыз. Öpte yeter bir pazarı. Кудай буйрса. Жешиңиз жакшы болсо анда Кудай кааласа Алла таалам дагы күч кубат берет сизге. Көп жей бериңиз. Машалла, жакшы. Анда биз кайталы, көп жашаңыз. Ооба. Биз кайталы дейм, көп жашаңыз. Дем марал ушул жерде эч зерикпей отуруңуз, ооба. Болуптур. Макул. Майли сиздерге. Биз кайталы. Разы болсун. Мынау үйдүн алдары бул жактан жаракка кеткен. Жаракалар кетти. Жарака кеткен дең. Ооба, видеодон Аты жагында көрсөтөбүз. Кайсы мынау жаракалар кетиптир да? Ооба. Кыйла эле жарака кетиптир, бирок а? Ооба, киледе жаракалар кеткен. Андагы Аркасында булар ует. Ылай менен жаап койгон экен, асты дагы стачка экен да мунунчу. асты стяжка экен, Ооба. Бетон бу? Бетон. Бу бөйрөктү суук, сыз тартып өлтүрөт Мына го. бетон. Асты. Ушунда отуруп экен, Ооба, ушунда. Бу фольгаям таш салбаптыр да, Жок экен, ооба. Бу улай шыбак болгондо эми айлы эле. Буягы эми пол экен, кандай, жакшысыңарбы? Так, жакшы. Үйдүн артынан көрсөк болот экен жаракалары. Буягы пол экен, полдун асты эми ортолору ачык бойдон жатат го. Ооба, ачык. Бу суук чыгабы кышында? Таза? Баары шамал кирет да анан. Эптемей курулган метелер да. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Усталар ишти катыра бериңиздер эми. Үйдүн артын көрөлүчү. Бул жагында бак кенен эле экен, кичине бак бар экен да. Үйдүн тышындагы жарыктарды кичине шуап жабышыптыр. Мына шубактарды, мына үстүдөгү крышаларды тамчы өткөндөрүн карасаңыздар. Тамчы өткөн да? О, тетиги жерлер бүт ачык турбайбы? Ооба. О жерден суу кирип тамчы өтөт үйдүн ичине. Эми бүтүп калат эми бул үй, Кудай кааласа ниет Кудай кылабыз. кааласа. Бул үйдө эми жаңы үй курулса, муну эми бузуп салып ордуна кийин дагы бир мүмкүнчүлүк болгондо, балаңыз бир аз чоңойгондо, анын бала чакасы чоңойгондо дагы бир чоңураак үй салып алат. Буйрса. Жакшы күндөр алдында. Биз анда кайталы, колдон келген көрсөттүк сиздерге, колдон келишинче аракет кылып көрсөткөнгө, түшүндүргөнгө аракет кылдык. Амандыкта учурашалы. Мына ушул үй бүлөгө жардам колун сузуп, курулушту баштап, ушул жакшы ишти демилгелеп аракет кылган жаштарга Алла таалам күч кубат берсин. Бат мырза, балдарга, сиздин шериктериңизге, жалпы ушу салым кошкон адамдарга менин атыман салам айтыңыз. Биз дагы колдон келишинче келип кабар алып турабыз. Кудай кааласа. Биз негизи алхамдулилла мусулманбыз бардыгыбыз. Алхамдулилла. Баягы кайрымдуу инсандар көп элдин арасында. Көп жакшы адам көп. Кимдир бирөө зекетин кайсы жерге берсем экен деп турат. Кимдир бирөө бу ашык акчамды кайра жумшап кайрымдуулук кылсам экен деп турат. Ар кимдин ар кандай максаты бар. Буйрса алар сиздерге телефон чалат. Кудай кааласа. Телефонду алганга, жардамын алганга, алып келип ушул жерге ушу өз максатында жумшаганга аракет кыла бериңиздер. Кудай кааласа.
Амандыкта көрүшөлү. Мен сизге акыркы микрофонду берейин. Ушул эми мусулман бир туугандар ушул жакшы күндөрдө турабыз. Курбан айт жакындап калды. Шуну Кудайым буйруса күзүндөсү мөмөсүн жеген аракет кылабыз. Ниетибиз туз. Ошо колуңуздардан келишинче ушул үй бүлөгө жардам беришке аракет кылыңыздар. Ошону сурап калабыз. Кудай буйруса. Кудай каалайт. Рахмат. Енеке, рахмат. Тынч болуңуз. Көп жашаңыздар. Болуптур, макул. Тынч болуңуздар, биз кайттык. Амандыкта учурашалы. Кимде ким жардам бергиси келсе, мына ушул үй бүлөгө жардам бергиле туугандар. Жардам берели. Сооп табалы. Акыретке сооптор менен баралы туугандар. Баарыбыз бейиштик бололу. Амин. Көрүшкөнчө.